Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мекен Сыймык Жапыкеевке эле керек эмес. Ата мекен коркунучта. Кытайдын карызы келатат. Уруулардын төктөрө турган мезгили келди. Сыймык мекеним деген чынчыл, мекенин сүйгөн жигит. Кайсы кыргыздын атуулу айтып чыкты ушул сөздөрдү. Роза Аманова, Сыймыктан колуңду тарт. Сени кыргыз элинин энелери, кыздары, келиндери бардыгыбыз кечире албайбыз. Бардыгыбыз каршыбыз. Азыр кыргыз элинин 90% кыйналып жашап жатышат. Сени эне катары, аял катары ойлонуп көрчү. Сен семьяң менен 2,5 миллиард менен отур. Калган кыргыз эли ачка отурсунбу? Жумалиев байлыкты кайдан тапты? Роза, Сыймыктын бир тал чачы түшсө кыргыз элинин алдында жооп бересиң. Биз аялдар жол бербейбиз, жетишет. Биз болсо Сыймыктын чөнтөгү үчүн иштеп жаткан жерибиз жок. Коронавирус учурунда көрүндү элдин жакыр кедей экени. Кедейчилик силерге окшогон жегиштер алып келди. Эмне үчүн бир адам жыргап жашаш керек, 1000 адам кыйналыш керек. Ашык оокат аш болбойт. Жеген оокатыңарды куса турган мезгил келди. Жумалиевдин байлыгы текшерилсин. Бул жолу прокуратурага дагы, сотко дагы жаап коюуга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Силерге окшогон мамлекетти тоногон ичкиш жегиштерге чыдабай кетишти. Жетишет, отчет берер мезгил келди. Роза Аманова, акылыңа кел. Силер Кудайдын алдында жооп бересиңер, ошону унутпагыла. Кайсы бетиңер менен жазып жатасыңар. Эл көтөрүлсө токтото албайсыңар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар Алла кабыл кылсын. Ушул Рамазан айында ушу бирөөгө катуу сөз айтпаймын, бирөөгө ушу зыяным тийип калбасын деп ушундай сабырдуулук менен отурдук эле, бирок тилекке каршы акыркы ушул соцсеттерде келип аткан видео кайрылуулар чындыгында мындай тынч отургузган жок. Биздин да ошо катардагы кыргыз жарандары катары биз да ойгонуп өз оюмду билгизгим келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ушул туңгуюкка алып келгениге албетте ушул саясатчылардын опол тоодой күнөөсү бар. Аны менен кошо элдин да биздин да күнөөбүз бар. Анткени ошол шайлоо убагында акчасын алып, арагын ичип, концертин угуп, ошолорду кош колдоо бергенбиз. Ошонун негизинде ушул нерсени көрүп атабыз. Саясатчылардын, эски саясатчылардын өтө чоң кечирилгис күнөөлөрү бар. Сыймык Жапакеев агабыз абдан туура айтып атат. Канчалагандардын жүзүн ачып атат. Бирок биз кыргыз эли ойгоно турган учур келди да. Биз Средний Азиядагы эң акыркы экономикасы төмөн өкмөттүн биз болуп атабыз. Бул саясатчылардын канчалаган завод фабрикаларды бардыгын сатып болбогон тыйынга. Аны өздөрүнүн бизнесине айлантты. Ошонун негизинде канчалаган миллиондогон мекендештер сыртка чыгып кетти. Сыртка жөн эле чыгып кеткен жок. Ал жерде өтө чоң трагедиялар болуп атат. Канчалаган кыздарыбыз Москвадан өрттөн өлүп келди. Канчалагандарыбыз ушул акчанын айынан, жашоонун ордугунан ажырашып кетип атат. Ушуга да силердин күнөөңөр бар. Канчалаган балдар сагыра калып атат, жетим калып атат, ата-энеси ал жакта өлүп атат. Бул жакка сөөк табыттары келип атат. Аларга да силердин күнөөңөр бар. Эгер биз бардык нерсе сатылбай, Союздун малындагы калган нерселер ошол бойдон завод фабрикалар иштеп турганда, биз ушул жерде иштеп, үй бүлөбүз менен ата-энебиздин алдында тынч жашамакпыз. Ушул бузулуп кеткен семьяларга, кароосуз калган жетим балдарга бардыга албетте силердин күнөөңөр бар.
Кыргызстан чындыгында эң жакыр өлкөлөрдүн бирибиз. Бунун эч ким тана албайт. Биз мына коронавирус илдетинде бир ай, 1,5 айда билдик. Биз даже бир 2 ай, 3 айга да туруштук бере албайт экенбиз. Ошондуктан урматтуу кайдыгер эмес жарандар, баарыңыздарды чакырабын. Ушул Сыймык Жапакеев агабыз баштаган уурулардын, каракчылардын жүзүн ачууга биз да кошулабыз. Эгер ушул нерселер далилденип аягына чыккан болсо, жогору жактан баштап аким, айыл өкмөттөргө чейин ушул нерселер болуш керек. Анткени булар жеген нерсени, булар ичип алган нерсени, булар сыртка алып чыгып кеткен акчаны биз төлөбөшүбүз керек. Уктап жаткан эл кул болуп ойгонот дейт. Биз ошол нерсеге келип калдык мына. Кудай сактасын аны. Бирок баарыңыздарды бүгүнкү ушул ыйык күндөрдө адилеттүүлүккө, арамдыктан алыс болууга чакырат элем. Бир киши 28 жыл алдады. Чыңгыз Айтматовду алдады, анысын алды, мунусын алады. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар кайсыл жерде отурганын. Эч качан элдин ырыскысыны убактылуу гана жешиңер мүмкүн. Бирок убактылуу эл кыйналып атат, убактылуу семьялар бузулуп атат. Ошол социалдык, экономикалык каражаттын жоктугунан канчалаган үй бүлөлөр Москвалап азыр сырт жактан чалып атышаттар. Кетели дейбиз, акчабыз жок. Консулга барсак жардам бере албайт. Жардам беребиз, билетиңерди алсаңар учурабыз деп атат. Билет алайлы десек 20 000, 30 000 чоң сумманы айтып атат. Ушул нерсеге, ушу жогорудагы аталган өзүңөр сезип алсаңар керек, кимдер ушул арам тамактан элдин эсебинен байыган адамдар. Бүгүн эмес, албетте бересиңер. Бул биз мусулманбыз. Баягы урдап жегендер эми баягы угат экен да, бирок жүрөккө мөөр басылып калат экен. Жүрөк карарып калат экен. Бирок бул дүйнөнүн азабынан кийинки акыретти да ойлош керек. Ийненин көзүнүн тешигиндей ушул жерден сурак берип өтөт экенбиз. Ошол нерсени ойлонуп. Ошондуктан бүгүнкү күн кызматта отурган жалпы аткан минерлер тарыхый мүмкүнчүлүгүңөрдү туура пайдалангыла, урдабагыла. Силер болбосоңор силердин балаңар берет барыбыр. Бул кайгы канчалаган уурулардын аталып атат. Алдыңарды бергиле. Биз албетте президентибиз урматтуу Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупциялар менен аябысыз күрөшөбүз. Биз да кайдыгер карап тура албайбыз. Биз да Кыргызстан үчүн, мекен үчүн кашык каныбыз калгача күрөшөбүз. Мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн өлсөң мындай арман жок. Ошондуктан биз жалпы эл ойгонуп, Сыймык Жапакеев баштаган коррупциялардын бир гана адам эмес, жалпы бардыгын кустуруп, сырткы карыздарды төлөп, ар бир шаарларга жумушчу орундар түзүлүп, ар бир айылдарга суулар чыгып, стабилдүү жашоо болуш керек. Ушундай давно биз 15 жыл мурун болушубуз керек эле. Ошонун бардыгы сыртка чыгып кеткен, акчаларды басып, сыртта ар кайсы жерлерге особняктар салып салгансыңар. Бирок күжүрмөн эл экен, бардыгын жашоосу кыйла жакшы, көбүнүн жакшы. Бирок мына көрүп атасыздар, соц тармактарга кирсеңиздер, жүрөк оорута турган окуялар болуп атат. Ошолордун бардыгына эски саясатчылар силер күнөөлүүсүңөр. Эски саясатчылар жаңыны ээрчитип кетип атканга да силер күнөөлүүсүңөр. Ошондуктан бүгүн ушуга точка койбосок, эртең кеч болуп атат. Анткени жаңы келген саясатчылар айтат, урдап жашаса болот экен деген ойдо калат. Ошондуктан коррупция менен жалпы кыргыз эли да аябысыз күрөшүш керек. Мыйзамда бар, конституцияда жазылган бийликтин бирден бир бутагы болгон бул эл дейт.
Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүздүн укугубузду туура пайдаланып, коррупция менен күрөшүүгө жардам берели ойгонойлу. Эртең кеч болуп калат.